Кыргызстанда да бүгүн түндө 3 случай коронавирус катталды. Бул коронавирус биздин Сауд Аравиясынан жана кичи хажыга барып келген кыргызстандык граждандардын ичинен катталды. Биз ушул Сауд Аравиясы биз алгоритмин иштеп атканда бул ар кандай категорияны да кирчү эмес, ал жакта случай аз болчу. Анан биздин саламаттык сактоо министрлигинин инициативасы менен буларды да биз толук кандуу түшүрүп, баягы обследование кылып, эмелерин алганбыз. Анан келгенден баштап алар 12 мартта Саржадан келишкен Кыргызстанга. Ошонун баарын толуктап эпидемиологиялык кылып, ошондон бери биздин жерлерде биздин медициналык кызматкерлер аларды үйүндө көзөмөлдөп турушкан. Ошо 16 күндө ошол көзөмөлдөө учурунда Жалал-Абад областындагы Сузак районунда Беловешенск айылында ошо Умрадан келген аялдын температурасы болуп, анан ошонун алкагында аларды больницага алып келип, ошолор менен чогуу бир маалда ошо 8 адамдын лабораториялык анализге алып, аны Ошко жеткизип, Ошто алар дагы жазашып, ошо 3 адамга алар ушул коронавирусту берген. Аны тастыктоо үчүн келип түнү менен кечке чейин жазалып, анан ошол 2 лаборатория менен ушу биздин 3 адамда вирус бар деп такталды.